Кызматтык унааларды кыскартуу зарыл. Мындай жол менен бюджетти үнөмдөөгө болот. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурун болгон жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна бюджеттен 47 миллиондон ашык каражат сарпталат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөретбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын кызматтык унааларын кыскартуу менен бюджет үнөмдөлөт. Бул боюнча токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Токтомго ылайык министрликтердин, комитеттердин, административдик мекемелердин, жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын, мамлекеттик комиссиялардын башчыларын президенттин жана өкмөттүн ишин башкаруу башкармалыгына, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна кызматтык унаа алуу боюнча эл аралык уюмдардын эсебинен каржылана турчу долбоорлор тууралуу маалымат бериши керек. Мындан тышкары грант жана башка булактардан келген автомобилдерди президенттин жана өкмөттүн ишин башкаруу башкармалыгына өткөрүп бериши талап кылынат. Токтом расмий жарыяланган соң 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурун болгон жергиликтүү кеңештин шайлоочуларына бюджеттен 47 миллион 500 сом каражат сарпталды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Боршайкомдун жергиликтүү кеңештерде маселе көп экенин, алар жөнөкөй гана кворумдун жоктугунан шаар мэрин, айыл өкмөт башчыларын шайлай албай жатканын мисалдар арбын экенин айтты. Ушундан улам жергиликтүү депутаттардын жоопкерчилигин дагы кароону сунуштады, себеби элдин аларга болгон ишеними күн сайын төмөндөп баратат. Эске салсак, алар мамлекеттик резиденциясында аймактарды өнүктүрүү маселеси талкууланып жатат. Анда президент Жээнбеков дагы жергиликтүү аткаруу бийлигинин жетекчилеринин шайлоо оюнга айланып кеткендигин айткан. 2017 жылдын бюджетинен жогорку кеңешке 762,6 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлады. Алардын маалыматында 474,5 миллион сом айлык акыга чыгымдалган, анын 221,5 миллиону парламентке эмгектенген депутат жана кызматкерлердин жыл ичинде алган сыйлык жана маянасына кошумча төлөмдөр. 92,7 миллион сом айлыктын үстүнө төлөндү. Айлык акысы 156 миллион сом болду. 89,9 миллион сомду товар жана кандайдыр бир кызматка чыгымдалган. Кызматтык сапарга 18,1 миллион сом, телефондук байланышка 9,6 миллион сом короткон. Кыргызстан электромобилдерге өтүшү керек. Бул тууралуу депутат Абдыбахап Нурбаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Эл өкүлү кызматтык унааларга көп каражат сарпталып жаткандыгын мисал келтирип, электромобилдерге өтүү үнөмдүү болорун айтты. 1 январдан тарта Кыргызстанда биринчи жолу электромобилдерди каттоо тартиби киргизилген. Учурда электромобилдерди жеңил унааларда эле бажы алымын төлөө менен киргизүү талап кылынат. Эми аларды бажы алымысыз киргизүү демилгеленүүдө. Баткенден Өзбекстан менен чектешкен Чоң Кара айылында айдоо талалары иштелбей бош жатат. Эгер быйыл сууга суу тартылып калса, 130 гектар жер дыйканчылыкка айланмак. Ал үчүн жазга чейин маселе чечилиши керек. Тездетүү талабын Чоң Каралыктар жергиликтүү бийликке эскертишти. Айыл өкмөт токтоп калган суу тартуу жумуштарын кайрадан жандандырарын билдирди. Ал качан ишке ашат? Феруза Аскарбек кызы айтып берет. Чоң Кара айылынын тургуну Гүлнара Юсубалиева 30 соттук үлүш жеринен 25 жылдан бери түшүм албайт. Анткени айылда суга суу жок. Насос аркылуу тартылган суу жетишсиз болгондуктан кезекте олтуруп өрүктөрүн араң суугарат. Акыркы жылдары ал сууда жетпей, 20 түп өрүгү куурай баштаган. Суу жетишсиздигинен эми бак тарактан да кол жууп калабызбы деп чоочулайт. Үлүштөрүбүз бар да, үлүштөрүбүзгө кадимкидей биз төлөйбүз, налик төлөйбүз, бирок үлүштөрүбүздү эке албайбыз. Себеби суубуз начар. Үлүштү эккенден кийин бир ай жакшы суу ичсек, экинчи айда насосубуз токтоп калат. Ошон үчүн үлүш экпейбиз. Чоң Кара айылына суга суу Ак көл насостук станциясынан тартылат. Бирок ал Өзбекстандын аймагында жайгашып, суу жаз айларында гана берилет. Деген менен ал эгин айдап дыйканчылык кылууга жетишсиз. Ошондуктан айылдагы 130 гектарда эгин таласы иштетилбей бош жатат. Кол менен иштей турган, каза турган жерлерин казып, анан кийин тамак аштан деген кайрылып неме кылган, бирок чыгышы кыйын болот экен да.
бул жогорку деңгээлде деле чыкпайт экен бул каналчы. Суга суудан өтө катуу кыйналабыз. Себеби суудун башы өзбекстандан карайт. Чек ара маселеси да бизде өтө кыйын. Техникаларыбызды алып өтпөстөн ошолордун техникаларынын жумшагынга туура келет. Кышында дагы насостун жардамы менен ичебиз. Жаздык кышын биз только насос менен ичебиз. Сайыз убагында Чоң Карага суу алып келүү үчүн кошуна Актурпак айылынан 12 чакырымдык канал курула баштаган. Ал Кроз долбоорунун негизинде ишке ашып, каржы жоктугунан 2010-жылы кайра токтоп калган. Аталган долбоор 2028-жылга чейин мамлекеттик программага киргизилген. Эгер каражат маселеси чечилсе, кайра ишке ашуусу мүмкүн. Жандандыруу бул эми мамлекеттик программага дагы киргизилген. Азыркы 2028-жылга чейинки эмелерде. Акча каражат чечилген убакта ишке ашып калышы мүмкүн. Эгерде каражат маселеси чечилип, суга суу тартыштыгы жоюлса, айылда дыйканчылыктын бардык түрүн өздөштүрүүгө болот. Анткени аталган жерге сайыз убагында насостук станция менен Өзбекстандан 10 кубтай суу тартылып, бир жылда 2 жолу түшүм алган учурлар да болгон. Эске салсак, Чоң Кара айылында 800гө чукул калк жашайт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Болочок педагогдор үчүн билим берүү программасы иштелип чыгат. Ошмунун гуманитардык педагогикалык колледжи жаңы окуу усулун даярдай баштады. Ал жаатта бала бакча кызматкерлери чакырылып, мектепке чейинки билим берүү маселелери талкууланды. Жүрүшүндө катышуучулар билим берүүнү жандантуу, сапаттуулугун арттыруу сунуштарын айтышты. Ал сунуш пикирлер колледж жетекчилиги тарабынан мектепке чейинки билим берүү программасына кошулат. Белгилей кетсек, гуманитардык педагогикалык колледжде социалдык иштер, башталгыч билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү багыттары боюнча адистер даярдалат. Мындай бир билим берүүнүн бир башка бир немесин киргизели, өнүктүрөлү, өстүрөлү деген ой бар. Мына ошонун максатта биз ушул колледжди ачтык да. Талап да өзү ушундай болуш керек. Бакалавр менен колледждердин ортосунда мындай бир эшиктен кирип, же болбосо бир имаратта окуганга мүмкүн эмес. Ошондуктан азыркы күндө Ош мамлекеттик университетинде мына ушул процесс жүрүп жатат. Шашылыш билдирүү Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык 26 январдан тарта республикада абанын температурасы кескин төмөндөп, айрым аймактарда 30 градуска чейин суук болот. Аба райынын мындай катаал шарттары жайыттарда малды кармоодо, транспорт, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишине тоскоолдук жаратат. Айдоочуларга өтө зарыл иши болбосо, алыска жолго чыгуудан баш тартуу сунушталат. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак Чекит-Киеji сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Биздин сайтка баш багып, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен таанышып туруңуздар. Алдыда бар айтырал маалымат бар. Кечиңиздер жагымдуулансын. Саламатта калыңыздар.